Саламатсызбы Чыныбек. Мына өкмөт башчысы Акылбек Жапаров жакында эле казинолорду кайра ачуу боюнча өзүнүн сунушун айтып, мыйзамды жогорку кеңешке киргизүүнү демилгелеп атат да. Буга чейин казинолор жабылды эле. Себеби эмнеде болуп атат кайра ачуунун? Мындайда Акылбек Жапаровдун кумарканаларды ачуу демилгеси жумшак айтканда анын кезектеги авантюрасы, катуу айтканда аферасы. Бул кумарканаларды кайтаруу жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкканы бул артка кайтуу. 5-чакырыш депутаттар буну 5 жыл араң жапкан. 6-чакырыштагы депутаттар биз буну 6 жыл четке какканбыз. Эми 7-чакырыш депутаттары кандай кабыл алат, аны убакыт көрсөтөт. Бирок бул дегеле айла жоктур, акча жок деши. Кумарканаларды жөнүндө мыйзамды алып чыккандын өзү бул азыркы өкмөттүн мындайча айтканда ишин жоктугу көргөзүп турат да. Дегеле бизде башка мамлекеттер жок. Анан бул айтып атпайбы Акылбек Жапаров? Бул туристтер үчүн жазалап атат, анан кыргыздар барбайт дегенчи. Эми бул мындай да. Кыргызстанда курулган кумарканага кыргыз барбайт деген сөз, карышкыр койго кол салбайт деген сөз, же болбосо мышык чычкан жебе калыпты деген сөз. Кантип барбай коет? Анан айтып атат 630 миллион сомдун тегерегинде бюджетке акча түшөт депчи. Мен сурайт элем да, Акылбек Үсенбекович, сиз айтпадыңыз беле? 300 миллион доллар акча менен кирип атабыз, профицит менен жаптык деп. Эгер ошол сиз айткан профициттер бар болсо, январь айын сиз дагы планды ашыгы менен аткарган болсоңуз, эмне зарылчылык, эмне муктаждык элдин каргышына калып, бул мыйзамды алып кирип атасыңар? Эмнеге алып кирип атасыңар? Акча ашып ташып атса. Андан көрө ачыгын айтыш керек, айла жоктон, акча жоктон депчи. Дегеле бул кумарканаларга маселесине кайтып келүүдө эми парламент чечиш керек. А бирок парламент дейсиң, парламент жок. Же иши жок, же тиши жок, же айткан киши жок да. Экелек иштеп атат мен билгенден. Адахаким Самайчы Мадумаров, анан Султанбай Жигитов. Башкалардын баары жогу билинбейт. Анан дегеле азыркы парламенттин ыйгар муктары да жок. Анан мындай немес да жок да. Ошон үчүн өкмөттүн бир топ адамдары өкмөткө өтүп кетти. Ошол эле Алтынбек Сулайманов, Рамшан Сабиров, мына кече Бакыт Төрөбаев дагы өкмөткө өтүп кетишти. Парламентте маселе жок. Анан эми азыр кыйын болушуп атат го, бардык өткөрбөйбүз депчи. Эми көрөбүз да. Канчалык деңгээлде бул парламент турат. Эгер азыркы парламент ушул мыйзамды өткөрүп кое турган болсо, бул тарыхта жетекешир, желмогуз, жетим парламент аталат да. Анткени биз 6-чакырышта аяганда салгалашып туруп буну өткөрбөй койгонбуз. Канча жолу неме кылган болчу. Бирок кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей, азыр бардыгы айтып атпайбы, бул мыйзамдын кереги жок, биз буну өткөрбөйбүз депчи. А бирок келет да. Мына ошол эле тонировка жөнүндө мыйзамда алдын шүмбүртү койгончу. Аны эмнеге киргизди? Алдын акча жоктон кирди да. Машиналардын айнектерин терезин күңүртүү. Бул акча жогунан кирип атат. Бул боюнча мындай да, мындан жол кырсыктар экесе көбөйөт. Адамдын өлүмү көбөйөт, бирок акча да көбөйөт. Анан адамдын өлүмү менен адамдын өмүрүнөн акчаны көбөйткөнгө негиз барбы? Өкмөт ишинде кадамдарга барып атпайбы? Өлсө да өлсүн, бирок акча көбөйсүн депчи. Мына эки мыйзамды, ушул эки мыйзамды 6-чакырыш жана биз айтып жүрбөйбү? Чимкирик парламент менен ушул эки мыйзамды өткөргөн эмес. А булар бирөөсүн 3 окууда өткөрүп берди. 3 саатка жеткирген жок, туруштук бере алган жок. Азыр эми кумарканаа жөнүндө мыйзамды кантип өткөрөт? Эми эл өкүлдөрү дараметине аракеттен жарыш болот да. Сиз айтып аткан ошо Акылбек Жапаров буга чейин биз жаңы 2022 жылга киреше менен кирип атабыз деп атышты эле да. Бул биринчи кварталды кандай эмен аткарып жабып атышат ушу? Чындап эле ушундай кирешелүү жабып атышабы? Андай болсо эмнеге ушундай мыйзамдар козгоп атышат? Таң каласың да, ушу киши убагында айтты, кипикке кирсек жылгайбыз деген, койлуга паспорт берсек эле оңолуп калабыз деген, эшелондо элдин баардыгын Россияга жөнөтөбүз, жумуш ордун баары кылат деген. Мына октябрда айткан. 1-январдан баштап, 22 жыл 1-январдан баштап айлык баяна пенсия пасоо көбөйөт деген. Анан туруп февралдын 15-inde айтты, жок 1-апрелден dedi. Мен ошондой тамашалагам, 1-апрель эмнеге экөнүн билесиңер, дишембе эле койсоңор депчи. А мына кече айтты, мына 1-апрель эртең болот да. Кече айтты, 1-октябрь dedi. Пенсия пасой багын.
800 сом көтөрүлөт деди. Укук коргоо органдарынын инелеси бар да, тааныштар бар да. Бардыгы биз күтүп атканбыз дейт, биздики болбой калды. Мына кече камчок кыдырышка баса бергиле деп, анда ачык эле айткыла депчи. А эмнеге эле ошо айткан элдин баары ишене берет да, анан кийин башкалар айтса ишенбейт, мен түшүнбөдүм да. Же буда бир магия барбы, же сыйкырчынын таягы барбы? Анан айтып атпайбы, 400 миллиард менен жабабыз, эмкидиги 600 миллиардга жеткиребиз депчи. Мындай болгон эмес. 300 миллион доллар киреше менен кирди Кумтөрдүн. Мына бүгүн чыкты Кумтөрдүн небеси. 2019 жылга караганда начар иштептир. Сыртта башкаруу киргизгенде 2018 жылдын деңгээлден алтын өндүрүлүптүр, таза кирешеси ошондой эле болуптур да. А болбой эле топтойт. Бирок Акылбек Үсенбекович айтпады эле, биз мен ушу комиссия мүчөсүмүн да. Биз Кумтөрдү утабыз деген, Центрдан утабыз деген. А эмне бүгүн кутулабыз деген киши бүгүн утулабыз деп кайта тынчтык келишимге барып атат. Ошо акцияларды биздин Центрда акцияларды беребиз деп атыптырбы? 26% акциянычы. Ушуну биз утушубузбу? Утулуш. Анткени биз куржалак калып атабыз. Биз акциянын баарын өткөрүп берип атабыз. Ал акция деген жылда дивиденд бере турган нерсе. Жылда биз 26,6 эң чоң акционер биз болчу. Ошо акциябызды алып атат булар. Анан кийин баягы доллардын баарынан баш тартасыңар. Анан биз силерге тынчтык келишим деген бул баруу, бул уступка. Уступка бул деген колун көтөрдүм деген сөз, жеңилдик деген эле сөз да. А эмнеге башында кыйын болгон билесиздер, ошо жогорку кеңеште Кумтөр боюнча маселе кармашканда жападан жалгыз мен чыгып туруп, жападан жалгыз мен өзгөчө пикир менен чыккам, же буну улутташтырайык, же болбосо коштошоюк, болбосо достошосуңар десем, ошондо баардыгы ишеничке эмес. Мен билгем ушуну. Ушундай аферага барар мен ошондо эле сезген болчумун. Анткени баардык нерсе ушуга алып келаткан болчу. Мына азыр жыл айланбай, жок деген биз мындай деп жогорку кеңешке барып пайбылнап деген ментип биз жаңы келишимге келип атабыз. Жаңы келишим деген сөз бул жарашуу. Бул адашуу деген эле сөз. Болду, биз буну алдык, ошо менен калдык. Алар алган алтын менен алган чыгып кетти. Анан эң негизгиси биздин акцияны алып кетти. Биз акцияны же болбосо мындай жылда алтын жумуртка тууган тоокту күрүктөп алмаштык болду. Чоң рахмат пикириңизге.